Assalamu alaikum урматтуу достор. Урматтуу достор, Дом ата мектебинде турабыз. Мына жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жогорку кеңеш депутаты Алтынбек Тайырович Кылычбаев ушул жерде. Бүгүн 6-август 2025 жыл. Мына өткөн күнү Сайдулла Акбаров мектебе келди эле. Бүгүн эми Дом ата мектеби менен Мадмар ата мектептерин кыдырып, ушул жердеги жамаат менен жолугушууларды өткөрүп сүйлөшүп, мугалимдар менен анан мектептин көйгөйлөрү боюнча Кудай кааласа бардык менен таанышып жатат. Бул жерге негизинен кошумча корпус бардык мектепте бар көйгөй. Ушуну азыр бул жердин директору Гүлнар Рахмановна ушул көйгөйлөр менен тааныштырып жатат. Атайын жогорку кеңеш депутаты Алтынбек Тайырович өзү ордунан таанышканы келди. Урматтуу достор, Алтынбек Тайырович биз жергиликтүү кеңештин депутаттары биздин чакыруу менен ушул жерге келди. Рахмат, алдын ала анан көйгөйлөр тааныштырып жатабыз. Ушул жерге мына көрүп жатасыздар. Ушул чоң жерге Кудай кааласа жаңы корпуста салганга мүмкүнчүлүк бар экен. Азыр сметалары даяр дейт. Эч болбогондо 250лүк орундук мектеп корпус салганга азыр кайрылуу тапшырабыз. Ушул жерде мына Дом ата мектеби. Шунча жыл иштеп, ушул Кудай кааласа жогорку кеңеш көтөрүлөт бул маселе. бир да депутат келген эмес да мектепкечи. Мектептин көйгөйүн сурап келген биринчи жолу сиз болуп атасыз да. Биринчи жолу өтө керек кошумча здание. 5-6 жол келип кетти. Андан да Көп келди, аскарата мектептер кызырып атат. Негизи мен шайлоо учурунда бар айтышканда аскарата айылында жер чекеси мектеп азыр күнгө чейин курулуп атат. Ошо менен барар менен мен биринчи эмес узаттык айлыкмын ошол жерде турганда. Азыр аскарата мектебин дагы ушул жерде эстетип өттү. Аскаратага курула турган мектептерде азыр документтери толугу менен бүтүп калды. Тапшырабыз, Кудай кааласа. Почти бүттү. Бир 2-3 күн мурда УКСтен дагы акчалар өткөрдүк. Биз ушул боюнча ушул округдун депутаттары катары бул толук бүткүздүк, Кудай кааласа. Азыр аны документтерин тапшырабыз. Мурунку документтери жок болуп кеткенине байланыштуу жаңыдан проект жасадык. Бардыгын мен Мухаммад Юсуф, депутаттар, коллегалар жардам берди. Достор, көрүшкөнчө мен сиздер менен Урманов Жамшит Урманов немеден жергиликтүү кеңештин депутаты. Мына азыр Дом ата атындагы 2-чи мектепке Кылычбаев Алтынбек Тайыровичти чакырдык. Азыр ремонттор, кошумча корпустар боюнча азыр көрсөтүп жатабыз. Ремонттун кетиши бүгүн 6-август 25 жыл. Мына жергиликтүү депутаттар деле ушул жердебиз. Кудай кааласа кетип жаткан ремонттор менен анан кийинки көйгөйлөр менен дагы тааныштырып азыр жаңы кошумча бир 250 орундук ошондой бир жер бар. Экинчи мектепте Сузактагы Дом ата мектебинде ошо боюнча азыр биз айтканга аракет кылабыз. Ошону жеткирип өкмөткө жеткирсе биздин министерствого анан курулса деген оюбуз бар. Ошого жергиликтүү депутаттар жана жогорку кеңеш депутаты Алтынбек Тайырович дагы ушул жерде 6-август мына азыр смета жазып жөн эле кайрылуу жазган менен азыр жогорку кеңеш депутаттары же бир чоңдордон эл өкүлдөрүнөн жардам болосо ушул керектүү жери жетип барбай атат. Анан жеринен таанышып ошол жерге жеткирип берсе деген ой бар. Анан жогорку кеңеште ушул маселелерди көтөрүп
ушу мектептерге бир эле бул жерге эмес, биринчи мектепке дагы. Илгери Толстой мектеби, азыркы Мадбар ата мектеби, Сузактагы жана Сайдуллахбар мектебин көрсөтүп өткөндө. Кошумча класстар Юнус мектеби. Азыр Дом ата мектебинен чыгып Мадбар ата мектебине барабыз. Ал жерде өтө эле төмөн, акыбал өтө эле төмөн. Ремонтторун, анан корпустарын текшеребиз, жетишсиз болуп атат да. Мына жер мына 650 окуучуга ылайыкташтырылган мектеп. Азыр 2200 адам окуп атат да ушул жерде мына. 2200дөн ашуу еще. Акбар мектепте иш окуу уже дейт го. Өтө аерде анданам. Аерде уже 3000ге жакын. Достор, бизди күзөткөн уланткыла. Кудай кааласа, бүгүн 6 август. Биргебиз Сузак Дом ата мектеби. Азыр иштеп аткандарбы? Негизи баары мына калган кателик ошолор кошуп 23-те. 23 бая. Катешилермен 10 иштейт. 10 иштейт ооба. 10 иштесем 67 миңди 10го бөлүң. Муну канча айдан бери ремонт кылып атат? 2 ай болду. Башлаган. Красканы бергенге 1 ай Bir ay болду. oldu. Ondan tazalar çıkar.